Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар, чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Биз ар дайым ушул элдик таланттарды чакырып келебиз. Бүгүн дагы бизге Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Кызыл Бирлик деген айылдан келип олтурушат. Мына Чүй жергесинде дагы нечендеген таланттар чыккан. Ошол Кызыл Бирликтен келген биздин апаларыбыз Ел айым деген жакшынакай топ түзүшкөн экен. Анда атын атаса куту сүйүнөт демекчи, келген апаларыбыздын аттарын тааныштырып айта кетели. Мен жактан баштаганда мына Пакта Ырысалиева деген жакшынакай апабыз келип олтурат. Ошондой эле апанын ар жагында Алмагүл Сүйүнбаева деген, андан кийин ушул топтун көркөм жетекчиси Апиза Конкайтиева деген эжекебиз келип олтурат. Жана Шакен Эгембердиева, ошондой эле топтун жетекчиси Майрамкүл Жайчиева эжекебиз. Ал эми туруп тургандардан баштасак, Жылдыз Кожоева эжекебиз келип олтурат. Ошондой эле Айнагүл Эсенова жана Барчын Турсалиева келип олтурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Бүгүнкү маанайыңыздар кандай? Жакшыбы? Жаз келди. Мына жазында маанай жакшы болуш керек. Анткени гүлдөр ачылып, өрүктөр гүлдөп, алчалар гүлдөп, жийделер гүлдөп, эми Кызыл Бирликтим эле жапжашыл болуп турган мезгил. Ошол жактан түшүп келдиңиздер. Мынакей ушул биз дагы бир кыргыз элине ырдап элибиздин көңүлүн көтөрөлү деп келип олтурасыздар. Андыктан алгач эле мына сиздердин топтун аткаруусунда Атайын айылдан келгенден кийин Айыл кечи деген жакшынакай чыгарма менен баштап алалы. Келиңиздер анда. Баракелде бар болуңуздар. Мынакей ушул айылдан келгенден кийин айыл кечи менен баштабаса болбойт. Айылдын кечи кандай керемет. Ошондуктан таңы дагы, кечи дагы айыл элиндеги сиздердей апаларыбыз, аталарыбыз бар болсун. Ушундай жакшы чыгармаларды аткарып, кийинки муунга ушул үлгү тарбия берсе экен деген тилекти айтабыз. Андан кийин Майрам эже мына өзүңүз жетекчи катары маданият үйүндө иштейт экенсиз. Деги эле ошол Кызыл Бирликте азыр бизди көрүп отургандын бардыгына Кызыл Бирликтен келип биздин мына айылыбызды атын чыгарып атат дегендей, сиз дагы ушул Эл айым тобу деги эле биздин ушу телекөрөрмандарга тааныштыра кетсеңиз.
Биздин эми биринчи атыбыз жок болчу уюшулганда. 2017-жылы ошо баарыбыз чогулуп ырдайбыз деп апиз эжени чакырып, эже бизге ушу үйрөтүңүз, ырдатыңыз бизди деп суранып, эжеке келип ырдап калдык баарыбыз. Ырдаганда анан ошо атыбыз жок, анан ошо сүйлөшүп баарыбыз кандай эмне кылабыз, кандай ат коебуз деп отуруп чечишип, анан ошо эл айымдар тобуна түздүк да. Жакшы, Кудайга буйруса баардык жерде маданий иш-чараларды өткөзгөнгө да, ырдагандан тышкары дагы көп нерселерди өткөзөбүз бизчи. Ар кандай иш-чаралар өтөт. Райкүл Мамырова деген акын эжекебиз бар, анын поэзия кечесин өткөздүк. Андан кийин Жумамүдүн Шералиева атабыздын 103 жылдыгына карата дагы кече өткөзүп, бурчун ачтык өзүбүздүн ошо клубта. Жакшы. Бардыгына. Эми болсо мынакей Эгембердиев Белек кайнагабыз, агабыздын ошо кечесин өткөзөлү деп ошого кичине даярдыктарды көрүп атабыз. Кудай буйруса, дагы болот го. Жакшы, анда азыркы аткара турган чыгарманы эжекебиз ушул комуз кармап турган Апиз эжекебизге ыр кезегин берели. Сизди ырдатып туруп, андан кийин берчи сурана берели, келиңиз. Биз жакшы адамдар үчүн ырдай берели деп чечкенбиз. Бул дүйнөдө жакшы адамдар көп болсун. Жакшы адамдар көп болсо, ааламда тынчтык болот деген. Жакшы адамдар деген ырды аткарып берели. Жакшы болот. Жакшы адамдар жашоого жаратылган, жалын кечип жабыкпай бара турган, жылдыз өчпөй жашоого үмүт берип, жараткандын сыйлыгын ала турган. Жакшыларды ыйлатпай аяйлычы, жалгыздатпай жакын деп санайлычы. Жолдорунда ансыз да азабы көп, жок дебесе жылуу сөз арнайлычы. Жакшы адамдар жаз экен көңүлдөргө, жакшы адамдар аз экен өмүрлөрдө. Жакшылардын кадырын кеч билебиз, жылдыз болуп асмандан көрүнгөндө. Жакшыларды ыйлатпай аяйлычы, жалгыздатпай жакын деп санайлычы. Жолдорунда ансыз да азабы көп, жок дебесе жылуу сөз арнайлычы. Жакшыларды ыйлатпай аяйлычы, жалгыздатпай жылуу сөз арнайлычы. Жолдорунда ансыз да азабы көп, жок дебесе жылуу сөз арнайлычы. Жок дебесе жылуу сөз арнайлычы. Бар болуңуз, мынакей жакшы адамдар чындыгында көп болсо экен элибизде, тынчтык болсо экен, элибиз алдыга өнүп өссө экен. Негизи эле өзүңүз дагы жакшы ырдайт экенсиз. Анан көркөм жетекчи катары кандай кылып ушул топтун мүчөлөрүнө ырларды тандап бересиздер, кандай кылып даярдандыңыздар, ошол боюнча өзүңүздүн да иштеген кесибиңиз боюнча айта кетсеңиз. Мен өзүм комуз сабагынан, музыка сабагынан мугалиммин. Ошо Ташмойнок орто мектебинде иштеп жүргөм. Анан кийин Ташмойноктун өйдө жагында Кызыл Бирлик деген айыл, бул жогорку зонага көп деле музыканттар барып деле бирдемени уюштура коюшка кыйын экен да, алар шаарда жашашат, жаштар барбайт. Анан кийин бул
Айылдын Майрамдын күйөөсү Айткул деген айыл өкмөттө иштеген бир тууганыбыз бар, ошол киши чакырып калды. Болот деген жигит клуб ачып куруп беришиптир буларга. Жакшы. Анан борбордук баягы маданий точка сыяктуу да, анан айтып калды, балдарга комуз үйрөтүп бериңиз, бир деме уюштуруп ошол жерде бир иш чара жүрсүн элибизге деп. Анан кийин барып окуучуларга болуптур деп барып, окуучулар мисалы үчүн азыр таланттуу, аябай өзү тубаса таланттуу окуучуларды адамдар тандап алат да. А бизде таланты жок болсо да ичинде жүрөгүндө бирдемени үйрөнсөм, ырдасам же комуз үйрөнсөм деген мындай бир тартынчаак балдар бар. Мен именно ошол балдар менен иштейм. Анан ошо айылдын балдарына барсам, айнан 20-30 чогулуп калышты. Келип комуз үйрөнөбүз деп барсам күтүп атыптыр. Анан балдар менен сүйлөшөйүн деп атсам эле, алардын артында биз ырдайбыз деп булар отурушуптур. Пенсионерлер, улгайган аялдар аябай ыраазы болуп калдым. Айылдагы ырда десең келерлер, ырдап жакшы ырдаса деле келе койбойт да. Ошентип анан кое тургула азыр булар деп алардын баардыгын тандап неметип алып, анан кийин бул айымдар менен сүйлөшүп, ырдатып көрүп неметсем баары эле баягы көптөн бери ырдабай жүргөн каргылданган үндөр менен ырдап баштады. Бирок нар жагында данектери бар экенин байкап калып, анан баягы ооруп сыктаган, аксаган, тексеген элдин алдында биз дагы бир жакшы жаркыраган, бир ден соолуктары чың, бир ушундай жакшынакай өмүр бою иштеп башы менен жер казгандар дагы ырдап жаркырап эл алдына чыкса экен деген тилек менен ошентип кеңешип кесип анан тандап ушул 8-үй калды. Биринчи бир 15-и келген. Ошо үйдөгү түйшүктөн деле бошой албайт, бирок 24 саат бою убакытты Кудайым бизге берген, барына жетишсе болот экен. Булар колдору бошобой атса дагы даярданабыз деген убакыт саатта жетип келишет. Ушундай мындай жигердүү айымдар. Анан атыбызды коюп алып, анан ошентип айылдагы 7 айыл, бизде 7 айыл бар да жогорку зонада. 7 айылдын бардык иш чараларында биз эгемендүүлүктүн күнүндө, 9 майда, 8 март ушундай нооруздарда бүт элибизге ушундай өнөрүбүз тартуулап жүрөбүз. Жакшы, абдан жакшы. Чындыгында бул өзү Кызыл Бирлик айылы шаардан канча чакырым алыста турат? 28 эң тоо арасы да, тоо арасында, бирок башка жердегилерге караганда шаарга жакын эле, мындай айтканда. Анда келиңиздер, эми сиздер дагы мына өзгөчө башка топтогулар аккордеон менен келип ырдашса, сиздер мына комуз менен накта нукура кыргыздын ушул улуу басма комуз менен келипсиздер. Бул дагы өзгөчө болуп атат. Анда кайра сиздердин топтун аткаруусунда Майрам эженин, Майрам Керим кызынын Жаш курак деген чыгармасын. Рахмат. Топтонуп 18 жаш кайда кеткен? Топтонуп 18 жаш кайда кеткен? Жазда жай аянтынан айлар өткөн, жете албай ал күндөргө айла кеткен. Жылгадан бир жылт этип көрүнөбү, жылмайган 25 жаш кайда кеткен? Жылгадан бир жылт этип көрүнөбү, жылмайган 25 жаш кайда кеткен? Ордо бузар кайран жаштык, ордолу 35 жаш кайда кеткен?
ордолу 35 жаш кайда кеткен. Башкаларга пайда өткөн элеси ал күндөрдүн айла кеткен эңсетип жетелеген бедетеңдер ордон 50 жашым кайда кеткен ордон 50 жашым кайда кеткен. Hayla çok andan keyin kış gelebe adamzat karılığa duş gelebe yazı günde yadırağan yaşlığından arıtından appak karlı kış gelebe arıtından appak karlı kış gelebe. Kışkada mişke başım igim gelmez arı çok alsızlıklı süygüm gelmez Göngana kara baştın kamı emez Barımdı men arılığa kıygım gelmez Silerde da arılığa kıygım gelmez Баракелде бар болуңуздар, карыбаңыздар. Ушул элибизге ырдап, иштеп, ошол уулдардын урматын, кыздардын кызматын көрүп жашай бериңиздер демекчибиз. Эми Шакен эжеге мына жанадан бери сөз кылып аттык эле, ушул эң бир легендарлуу деп айтсак жарашат. Чоро Кожомжаров түзгөн топто сиздин мындайча айтканда байыңыз, жашыңызда тапкан ушул Белек деген агабыз иштеген экен. Анан өзүңүз дагы ушул тааныштырып, ал кишини эми ошол убактагы замандаштары тааныйт дегендей өзүңүз айта кетсеңиз. Азыр ошол кездеги съемкасын телевизордон андасында берип турчу, кийинчерээк көбүрөөк берип калды. Эми кийинки жаштарга ошол үлгү болсун дегендегиси ошол бул запись ошо Кожомжаровдун биринчи уюшулган туңгуч эстрадасы да Кыргызстандын. Ошонун тиги ошондо 66-67 жылдар болчу. Биз деле ошондо жаңы үйлөнгөн экенбиз. Үйлөнгөн кезде съемка болду ушул съемкачы. Ошондон кийин канча 2 жылдай иштегенден кийин эле Күреңкеевке педагог болуп которулуп кетти. Ошол жакка иштеп калды. Ошол жакта иштеп эмгектенип 35 жылдан ашык иштеп жүрүп, анан 54 жашында бул дүйнөдө менен коштошуп кетти. Жакшы, эми баягы элдин баары бизге окшогон муундар кантип табышып, кантип сүйлөшүп, баш кошуп калганга кызыгышат эми көбүнчөчү. Сиз өзүңүз соода тармагын бүткөн экенсиз, анан азыр мына келип ырдаганы турасыз. Негизи эле жаш кезиңизден баштап ырга дагы жакын болсоңуз керек да, ошондой ырчы жигитти барып кармаган кара. Мен чындыгы мектепте эле окуп жүргөндө кружокко катышып, дайыма тетиги биздин центрга, район центрин алып барып ырдатышчу. Эже агайларыбыздын дагы ошолордун конкурс болуп калса, бизде ошондо 9-10 болуп калган экенбиз. Ошол кезде бизди алып барып бетине калкала ырдатып,
эме кылып калышчу, ошентип ырдап бияка деле телевиденияга келип дагы ушул жактан Ырдап. грамота алган бир кездерде. Ага. Тиги ошол кезде жана апийим тилген аялдардын алдыңкылары, чабандардын алдыңкылары менен кошуп келип телевизорго да алып келген 2 курдай 3 курдай. Ошол кездерде ошентип андан кийин ырды деле мен аркалайм деген оюмда жок болуп калды. Аңгыча турмушка чыгып кеткенден кийин бала чакалуу болгондон кийин ар кандай шарт менен алыстай берет экенсиңер. Артынан түшө алган жокмун, жолдошум иштеп балдарга ошондой музыкалык сабаттарын берип, балдарга ошондой жакшы билимдерин берип, көп окуган көп студенттер ушул күнгө чейин мени таанышат. Тиги саламдарын жазбайт. Алар деле 50-60ка чыгып калыптыр. Өткөндө деле биз де эмеге бардык. Мединститут маңдайындагы жана музыкальный училище бар го, ошол жерге комиссия болуп келишти. Ошол жердеги министерстводо иштеген бала экен, өзү келип учурашып, анан ушундай аябай сыймыктанып, аябай толкундандым, аябай ушундай өзүнчө эле тирилип келгендей болду да мен үчүн чындыгында. Андан кийин ушул былтыр ошо жана жогоруда биздин коллектив айтып кеткендей, Жумабек Шералиев атабыздын 100 жылдыгын биздин айылдан өткөргөнбүз да, ошондо жетөөбүздө бизге үчөөбүзгө жолдомо берди да, ошол жака барып ырдап ошол жака катышып келдик. Айыл аймактарынын өнүктүрүүнүн Жылына карата. фестивали деген аяктан ошондой дипломго ээ болуп келдим. Медаль алдым. Болсун. Ошентип аякта ырдап келдик. Ушундай Жакшы анда келиңиз эми анда кайсы чыгарманы аркалап жүрөбүз. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз биздин телебөрөрмандарга? Элдигир бул жаштыгыр деп кимдики деп жүрүшөт, жанагы Бектемир Эгинчиевдики деп. Ар кандай ар биринен уксаң ар бирин ырдайт. Розаманова сиңдиси ырдап жүрөт, Полотова агай ырдап жүрөт бул ырды. Анан биз да ошо Жакшы анда эми ошолордун катарында сиз ырдап коебуз эми келиңиз. Баракелде бар болуңуз. Бул негизи сөз Ормонбек Асановдуку, обону Бектемир Эгинчиевдики. Мына ошол эки залкардын чыгармасы десек жаңылышпайбыз. Эми келиңиздер эми баягы өткөрбөстөн Кудайым өмүр берсең кылайым, карылыктын кадырлуу дөөлөтүндө жүрөсүң, калкка берип батаңды сөөлөтүндө жүрөсүң, жараткандын жазылган мөөнөтүндө жүрөсүң дегендей Токтогул атабыздагы мына өмүргө кайрылып кеткен. Ошондуктан сиздердин аткарууңуздардан да Токтогул атабыздын өмүр деген чыгармасы.
Баракелде. Мынакей өмүр тууралуу ой толгоо кылып ушинтип Токтогул атабыз калтырып кеткен экен. Эми Алмагүл эжекебизге кезек келди окшойт. Сиз дагы өзүңүздү тааныштырып, топко кандай болуп мүчө болуп келдиңиз, айтсаңыз. Мен жаш кезекте бала мектепте кысыл үйдө иштеп жүргөндө, эми кысыл үй деп айтылат да, китепканада иштеген ушундай смотр деп койчу. 24-мартта мугалимдердин арасында такай конкурс өтчү. Анда жаш ырдаганыңбы, ырдабаганыңбы, билгениңби, билбегениңби баарын тең строгий директор алып барып туруп, ошо смотрга катыштырчы. Ал бир өзүнчө ошол эле эң биринчи программадагы эң биринчи нерсе болуп калган экен да. Мен ошондо ырдаган бойдон эле ырдап жүрүп калдым. Анан айыл ичинде ушундай кичинекей эмелер болсо ырдап калам. Ошол бойдон ушундай топко кирип уюшуп, ошол бойдон ырдап келатам. Анан эми элтиярга келип калып турусу мен өтө кубанычтамын. Ошо. Жакшы, келиңиз анда кайсы чыгарманы аттап бериңиз. Эми мен жаш курак беле ошону Майрам Керим кызынан. Майра Керим кызы жеңебиздин бар болгула деген жакшы чыгармасы бар. Ошону аткарып бериңиз. Ким көмбөйт түрүлүктүн базарына, түгөнбөйт көрөкаттын азабына, гүлдөтүп бул өмүрдүн багын ачкан, курбулар аман эсен жашагыла, курбулар аман, курбулар эсен, курбулар аман эсен жашагыла. Бал гүлдү балдан өткөн ширинсиңер, багыбыз байлыгыбыз силерсиңер. Ардайым балдар аман болсун дейбиз, анткени үмүтүбүз силерсиңер. Анткени үмүт, анткени үмүт, анткени үмүтүбүз силерсиңер. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда, талайын иштеп тапкан жар болгула. Байсалдуу көчтүн жолун улап, барыңар аман эсен бар болгула. Барыңар аман, барыңар эсен, барыңар аман эсен бар болгула. Барыңар аман эсен бар болгула. Баракелде, сиздер дагы бар болуңуздар. Анда кийинки кезекте мына ушул эл айым тобунун жетекчиси Майрам Жайчиева. Келиңиз, кайсы чыгарманы аткарасыз? Кат жазам деген Жумамедин Шералиевдин Кат жазам деген чыгармасы.
жазылган ай сүйүнүп барагы жеткенде кетиби алыска да көбөйттүң алтын сананы ой сананы ой сананы Баракелде. Эби кезек Барчын эжекебизге келди. Барчын эжеке, сиз дагы өзүңүздү кыскача тааныштыра кетиңиз. Ошол маданият үйүнүн маңдайында жашайм. Ой, жакшы жерде жашайт экенсиз. Ооба, жакын эле. 23-24 жылдан бери магазин иштетем. Анан кийин 12 жылы энелер күнү майрамы берилбедиби? Кыргызстан аялдарына. Анан ошол экинде 60ка чейинки кыз келиндер, айымдар 60тан ашкан энелерди, эжелерди сыйлап, ошондо биринчи жолу концерт бердик. Анан ошондон бери эле жылга ошол майрамды калтырбай майрамдап келатабыз. Мен өзүм өткөрөм ошол эле майрамды. Жакшы, жакшы. Мынакей. Анан кийин монда эл айымдар тобу түзүлүп, ушинтип ырдап жүрөбүз. Ушу айылда жанагындай 7 айылда өткөн эмелерде, иш-чараларда, майрамдарда барып концерт коюп берип турабыз ошо. Жакшы, анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Муса Баетовдун Кыздар айы. Жакшы болот, Айылды сонун түрлөнткөн ак жибекти уралып балапандай тең өскөн басканы сонун маралдай биздин ала тонун ай кыздар ай ой кыздар ай жарыгы тону жапкандай таң сөгүлүп жаркырап алтын нурун чачкандай кызыл бир тасыр элеси биздин кыргый мүчө ай кыздар ай ой кыздар ай калкылдап көлдүн үстүндө пароход жолго чыккандай канатын күлөп казырдык аккуулар чардап жаткандай алтын бир нурду бет айдай биздин ала тонун ай кыздар ай ой кыздар ай алтын бир нурду бет айдай биздин ала тонун ай кыздар ай ой кыздар ай Баракелде, бар болуңуз. Эми кезек аты дагы өзгөчө экен, заты да өзгөчө, пакта деген мынакей апабызга кезек келди. Кандайча пакта болуп калгансыз? Өзүмдүн атым Багдагүл да, чоң атам коюптур Багдагүл деп. Өзүңүздүн атыңызды айтпапсыз да буга, бекитип. Жок, анан ошо эметкенде эле Багдагүл дегенге тил келе бербейт да. Анан бакта деп атынан 1-класска барганда атын ким десе эле пакта дептирмин да, ошо ойдон эле пактамын. Пакта болуп калгансыз. Пакта болуп калгам анан. Ошо кызы бирке турмушка чыккандан кийин баягы үй бүлөлүк эмеге жараша иштеген жокмун. Андан кийин айылдын жумуштарына чыгып жүрдүм. Андан кийин пенсияга чыктым ошо. Анан бул майрам менен биз тең тушпуз да. Анан кийин эле ошо ырдайлы деп калдык. Апиза эже келгенден кийин эле ырдайбыз деп чечип анан ушуларга кошулуп ырдап калдым. Ошондо эл алдына келет ырдагым дегенде ырдайсыз да азыр эми? Келиңиз анда көрөм. Саргайгансып күзүндөгү бак, 'Чалгансып жаштыктагы чак
Шаңқылдаған шайыр менен ел алдында келе тырнағым. Шаңқылдаған шайыр менен ел алдында келе тырнағым. Ел алдында ырдап өмір сүре беріңіз. Дайыма ушул жакшылыктар гана болсун, гүлдөгөн заманда күлкү шат болсун деп айтат элек. Анда Жылдыз Кожоева эжекебизге келди. Келиңиз. Мен деле эң ушу топтун эң кичүүсү менмин. Мен деле элден ашып калдым. Баарыбыз бир атанын келин кыздарыбыз, анан биздин бир урууну уруубуз. Анан Бир сен- уруунун келиндери ушундай кыздар, Бас сен да ырда деп мени болбой сүрөп ушундай коштоп ынтымактуу жүрүшөт. болса, келиндер, абызындар. Ынтымактуу элебиз буюрса. Ошо жеңелерим, эжекелерим менен кошулуп ырдап жүрөм. Жакшы, анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Албырып шаттык жүзүңдү. Аха. Жумадын шайы. Барып экен эсте баягы, бак чети айыл аягы. Баратам ишкенен жөнөп, күч алып жаштык баяны. Жылдыздар жанса маңдайда, жыргабай турган жаңгайда. Эң эле бир топ узак жол, эң эле кыска мындайда. Айтылбай сөздүн төгөлү, ачышы кетти жүрөгүм. Кыйылып турдум мен аяп, кылчактап аппак жүрөгүм. Ишинде калдың кайрылып, ишсизда бараң айрылып. Кызматка кеттим мен дагы, кыскарган жолго кайгырып. Андан соң көрдүм көзүндө, албырып шаттык жүзүндө. Шаа жетпей турган кез экен, кагыйып ышкан жүзүңгө. Байкалбай көзбен жайнаган, башталды сырлар кайрадан. Гүлдөткөн сүйүп бутагым, гүл турмуш сенден айланам. Гүлдөткөн сүйүп бутагым, гүл турмуш сенден айланам. Гүлдөткөн сүйүп бутагым, гүл турмуш сенден айланам. Баракелде, бар болуңуз. Анда Айнагүл эжеке келиңиз. Микрофонду кармап алыңыз, сизге өзгөчө караңыз. Элтер деген жазуусу бар. Микрофон берели. Досманбет анда сен деген Чыгармасын аткараса. Апамдан башка өппөгөн, ала жасайган чырбыктай. Анда сен 15 жаш делең, анда сен 15, анда сен 15, анда мен 15 жаш делең. Баракелде. Ажарың жүрөк өртөгөн, айдаламган тип сөз менен. Асманда жанган жылдыздай, анда сен 20 жаш делең. Анда сен 20, анда сен 20, анда мен 20 жаш делең. Баракелде. Улам бир алга шашабыз, улгайып бара жатабыз.
мончок сүйгүн балдарга азыр биз ата апабыз азыр биз ата азыр биз апа азыр биз атаң апабыз Баракелде. ак мончок сүйгүн балдарга азыр биз ата азыр биз апа азыр биз ата апабыз Баракелде, бар болуңуз, микрофонду кармап туруңуз. Эми сизге дагы бир суроо бергим келип турат. Төшүңүздө медаль турат жаркырап. Кандай кызмат менен алдыңыз? Айта кетиңиз, сыр кылбай. Билим тармагында 40 жылдан бери эмгектенип келатам. Математика сабагына мугалим болуп иштейм. Эл агартуунун отличниги деген наам. Мынакей ошол эмгекти дагы айта жүрүш керек экен. Ошол эл агартуунун отличниги деген бул өтө чоң наам, канча деген балдарды тарбиялап чыгып атасыздар. Ошол балдар кайра Кыргызстанды көтөргөнгө салым кошуп атат дегендей сизге дагы бар болуңуз демекчибиз. Ошондой кызмат акыбети кайта берсин, Эми апсечики кайра сизге кыр кезегин берели. Мына ушундай жакшынакай чыгарманы, жакшынакай үн менен өзүңүз баягы жаркырап дагы бир биздин телекөрөрмандарга аткарып берсеңиз, кайсы чыгарманы аткарасыз? Күлгүн жаш деген ырды аткарып берейин. Атай Огунбаевди. Таңдагы гана чолпон жаркылдап сүйгүн күлүшүп кыргаткан бозой çirkin yaşlıktın altın gülüşün akılın tunup kulakta yarkar göz kügün çıraktay emgekte birge baratsak çirkin kalbastır arman kırmaktay Мен bulbul gana tangdan tamşıran sen bir gül baktan kıgan o bodoğudan oy sen çolkun çirkin ayday bir yüzün balıkıgan ömürdün alыс aparın aydasak demin kayığın yaşlıktın altın oy gölünün geçirkin karmasak altın balığın Kılgada içke bulak var jırgasın günde ömürün azırkı şairı oy turmuşta geçirkin jırgasın altın ömürün turmuşta geçirkin jırgasın altın ömürün Баракелде, бар болуңуз. Кадимки Мыскал апабыз тирилип келгендей караңызчы. Ушундай керемет жакшы чыгармаларды аткара бериңиз. Эми кайра Шакин эжегебизге берели кыр кезегин, кайсыл чыгарманы аткарасыз эми? Анда эмесе мен Калый Молдобасановдун Бозойго дегендерин аткарып берейин. Бозойго деген чыгарманы жакшы болот.
Kırmanda. Kırmanda kızıl gül bolsun, kırangdan sokkun jel bolsun, ayrılgыс bolsok ekimiz. Taqdırdı daima bir hoşkon. Jayloda jaşıl gül bolsun, jayqısın çalqıp sen tolsun, aqu bir bolup qılaqtap jaşınıp barıp ay men bonsun. Ақ жаңғыр болсын жаздағы, мен болсам алша шақтағы, салқынға бұссам қызарып, сен үссең ұшылай алшаны. Salkınga bıssam kızarıp, sen üstün uşulay alçanım. Бар болуңуз. Анда эмесе келиңиздер эми Бактыбек Мамытов агайыбызды кимдер гана билбейт. Ошол кишинин сөзүнө жазылган Улук Мырза Полотов агайыбыздын дагы огонуна таандык Айылга кат деген чыгармасын сиздердин жамаат менен аткарууңузда угаланда. Келиңиздер, ушул Эл айым тобу. Adamın ayılın
Баракелде, бар болуңуздар. Мына айылды кимдер гана сагынбайт. Сиздер дагы ошол Кызыл бирлик айылынын атын чыгарып, дайыма ошол бийиктиктерге жете бериңиздер демекчибиз. Бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик, ишиңиздерге да ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү соңуна келип жеттик. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.